5 күн аралыгында Ысык көлдү узундан сүзүп өткөн суучул Владислав Шулико бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Анда Караколдон балыкчыны көздөй бет алган спортчу кыйынчылыктар менен коштолгон суу сапарынан кеп салды. То есть наш слоган был «Спорт – это лучшая вакцина от коронавируса». Коронавируска каршы вакцинанын бири бул спорт. Дүйнө жүзү боюнча каптап жаткан вирусту спорт гана жеңе алат деп үгүттөйлү дегенбиз. Эми баштагандан кийин артка чегинүүгө жол жок болгондуктан сүзүп баратып 5 бармак жеп баратканымды элестетип сүздүм. Поддержка спорта. Сууда сүзүү боюнча спорт чебери Владислав Шулико Караколдон бери 180 чакырымдан ашуун аралыкты өзү сүзүп өттү. Бул дистанция олимпиадалык 3600 бассейнге барабар. Күн-түн ысык суук дебей көздөгөн максатына жеткен суучулдун учурда ден соолугу жакшы. Дегени менен 5 күн бою суу ичинде жүргөндүктөн аз-маз көйгөйлөр жаралган. В момент заплыва у нас выявились. Ден соолугунда өтө олуттуу маселе жок. Сүзүп жатканда далалары ооруду. Сүзүп бүткөндө кол булчуңдарынын чоюлуусу байкалды. Учурда Дасмия реабилитациялык борборунда дарыланып, каранып чыктык. Бүгүнкү күндө көйгөйлөрү толугу менен чечилди. Маалымат жыйын суроо жооп форматында өтүп, журналисттер кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Это как-то увеличило ваше расстояние? Почему вы не написали тогда четко, сколько вы проплыли на самом деле? Жыйындын жыйынтыгында Баатырбек атанган спорт чебери көмөктөшкөн, колдогон кыргыз элине ыраазычылыгын айтып жыйынтыктады. У нас бы ничего не получилось. Без веры людей, в первую очередь в меня. Учурдан пайдаланып, жалпы мага ишенген элиме, командама, өлкө башчысына ыраазычылыгымды айтамын. Жана эң башкысы менин үй бүлөмө. Алар ар дайым колдошуп, мага ишеништи. Мен ошол ишенимди актагым келди. Силер болбосоңор мен сүзүп өтө алмак эмесмин. Рахмат жалпы элиме. Каждый кыргызстанец, каждый человек, кто поддерживал. Шуликонун коопсуздугун камсыздоо үчүн Ысык көл облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери кайыктар менен коштоп жүрүштү. Эске салсак, Ысык көлдүн узундугу 182, туурасы 58 чакырым, эң терең жери 702 метр. Владислав Шулико бир катар эл аралык таймаштарга катышып, байгелүү орундарды ээлеген. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.